Интервьюңуз дээрлик жок. Эмне себептен? Анан чын-чынга келгенде интервью алып кызыккан адам жокко дейм. Жеке өзүм да ыр жазган үчүн мага тааныш аябай сөздөр, уйгаш көп. Мен адашпасам сиз ыр жазасыз. Жана баяндардын арасында кошулган ырсаттар бул сиздики. Ооба, меники. Баары. Ооба, меники. Дагы бир талантыңызды укканбыз, өзүңүздүн баяндарыңыздын арасынан тамадалык кылган кезиңиз бар экен. Эми жалпы элге ушуну көрсөтүп бериш үчүн бир адам керек. Анан мен анан досторума айттым, мен тамада болуп иштегенмин. Комуз менен төккөн ырдаган кандай болот? Такыба болом деген адамдарга жок, анын деле кылбай эле койгон. Ал азыркы тойлорду биз кандай өткөрсөк ушул заманга туура болот? Мүмкүн болушунча убактыны кыскартып, тамактарды дагы азайтып, ол ызы-чуу коюп, Биздин угушубузча машина алып сатып иштедиңиз. $300 сатылды. $300 бир жумада калып атпайбы? Азыр кандай машина айдайсыз? Lexus RX 330 деген машинаны ошону айдап жүргөн учурум. Квартирадан жашайм дегениңиз бул жөнөкөйлүк кылып айтканыңызбы же чындап эле? Чындап эле, ооба, чындап эле. Журналисттер бир нерсени изилдеп, бир нерсенин коррупциянын дейилчи, бетин ачканда. Бул деген бирөө туура эмес иш кылса, колуң менен барып токтот дегенге жатабы же бирөөнүн айыбын ачканга жатабы? Андай кылбаңыз, арам, келиң бул жака, муну токтотуңуз дебестен туруп эле камерасын көтөрүп бара турган болсо, чынында эле бул айыбын ачкан болуп эсептелет. Керек сөз. Ислам дининде, биздин шариятыбызда президентке кандай мамиле кылыш керек? Жалпы бардыгы президентке баш ийиш керек. Ассаламу алейкум, жалпы достор, кайрадан биз эфирдебиз. Бүгүнкү конокто жалпы эл сүйгөн устазыбыз Бактияр устаз келди. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Убакыт аз заманда, убакыттын берекеси кеткен заманда бизге убакыт таап, келип бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун. Амин я раббил аламин. Негизи буга чейин сиздин видеолоруңузду карасак, баары дин жолундагы сабактар, интервьюңуз дээрлик жок. Эмне себептен? Өзүңүз барбайсызбы? Чакыруу жок. Чынын айтканда чакыруу жок. Анан чакырган жерлерге баянга гана чакырышат, ошо сабакка гана чакырышат, суроо жоопко гана чакырышат. Анан чын-чынга келгенде интервью алып кызыккан адам жокко дейм. Кандай суроолорду берилбесе экен дейсиз? Кандай суроолордон баш тартасыз? Же баарына жооп берүүгө даярсызбы? Негизден мен баягы телевидениеге чакырганда, ошол эфирге чакырганда өзүм ачык эле айтам. Мага суроо бергенде талак маселеси туурасында бербегиле. Анткени бул түз эфирден, телефондон чечиле турган маселе эмес. Буну жөнөкөй эле убакыт аласың, бул боюнча муфтиятка барыңыз. Экинчиден төшөк маселеси туурасында. Анткени бул сен өзүң жекече кызыкчылыгың. Ооба, сен азыр машинада отурган болушуң мүмкүн, досторуң менен отурган болушуң мүмкүн, жалгыз болушуң мүмкүн. Бизде деген канчалаган адамдар туугандары менен, уяттуу адамдар менен, кээ бирөө кайнатасы менен, кээ бирөө келини менен угуп аткан болушу мүмкүн. Ошондуктан ал жекече кызыкчылыгыңыз, өзүнчө түсүрүп алыңыз, ал боюнча бербеңиз деп ачык эле айтам. Калган суроолорго даярсыз? Калган суроолорго негизден жооп берип эле келатабыз. Анан билсем, билбей калган болсом, анан даярдайын. Бул боюнча китеп ачыш керек. Жогоруда устаздарыбыз алладан сурайын, анан билсем айдам деп. Бүгүнкү суроолор негизинен сиздин сабактарыңызды угуп эле жүрөбүз. Бүгүнкү суроолордун негизги өзөгү сиздин илим алганыңыз, үй бүлөңүз, жеке жашооңузга бир аз тиешелүүрөөк болот. Суроолорду баштасак, алгач туулган айылыңыз, бала чагыңыз, үй бүлөңүз жөнүндө бир кенен айтып берсеңиз. Алхамдулилlah, мен Баткен областына караштуу Баткен районунун Карабак айылында. Карабак айыл, Кашанын ичинде Равыткабыт деп коюшат. Ошол жерде төрөлүп, ошол жерде 1983-жылы 1-май күнү алхамдулилlah Алла Тааланын каалоосу менен жарык дүйнөгө келдик. Келгенде үй бүлөнүн 5-чи уулу болуп келдим. Үй бүлөдө 6 бир тууганбыз. 5 уул, 1 кыз. Эң кичинебиз кыз. Уулдардан эң кичинеси мен. Балалыгыбыз ошол айылда өттү. Анан мектепти, орто мектепти Ботан Арматов атындагы мектептен орто билим 11-класска чейин ошол жерде окуп, ошол жерде чоңойдук. Динге болгон кызыгуу, Алланы терең таануу мектеп кезинен башталдыбы? Кайсы кезден башталды? Албетте, бул мектепке чейин эле башталган. Мектепке чейин эле бизде мына ушундай бала эми талдаңдап жол басып калган учурда эле
ата энебиз апарып туруп ошол айылдын молдосуна тапшырат, мына эти сиздики, сөөгү биздики депчи. Мына ошондон эле башталган. Мен билем ошол 6 жаш экенминби, канча экенмин, кысасы мектепке кире элек болчумун. Үй бүлөбүз менен чогуу энекем алып барып тапшырган. Барганда эле менин устазым, Алла өмүрүнө береке берсин, эң биринчи баягы биринчи мугалим, алипени тааныткан десек болот. Мугалим санидagi мугалимибиз Молла Бурхан деген өзүбүздүн жакын абабыз болот. Ошол азыр Кудайга шүгүр карып, ал өмүрүнө береке берсин, ошонун үйүнө апарып тапшырган. Барганда эле анын дагы баласы бар болчу, Бактияр дегенчи. Анан мага көп тийишчи, биздин балабыздын атын алып алыпсың, сени алып калабыз, сен каласың, сен кетпейсиң депчи. Анан Куран окушду билесиңби дегенде эле, ооба десем, бисмилланы окучу дегенде эле мен Фатиха сүрөсүн дагы акырга чейин окуп койгонумду билем да. Баардыгы күлүшүп, сен бисмилла десең, Фатиханы окуп бүтүпсүң го. 6 жашыңызда. 6 жашындачы. Ошентип апарып эң биринчи ошол жака тапшырган, андан кийин мектеп болгон. Анан биз ошо мектепке барып, кайра келип анан молдого барып, мына ошентип эле мектеп кезинен окуганбыз. Мектепти бүткөндөн кийин чоң окуу жайга тапшырдыңыз. Ооба, мектепти бүткөндөн кийин анан биротоло аттестатты алгандан кийин анан айылдан чыгып туруп, бул жака эң биринчи имамдык иштеп, Ысык көлдө Григорьевка айылында ошол жерде медресе бар болчу, ошол жерге тапшырганмын 2000 жана 2001 жылдары. Канча жыл окудуңуздар ал жакта? Негизи ал жер 4 жылдык имамдык курс болчу. Анан мен айылда дагы окуп келгендиктен келип бул жерде 3 жылда эле бүткөнмүн. Ысык көлдө 3 жылда бүткөнмүн. Анан эң негизгиси ал учурда чынында эле 2000 жылдары түшүнгөн баары, түшүнбөгөн баары, кыйынчылык учур. Биз келе жатканда эле ал жерде тамак аш кыйыныраак, ошондуктан барайлы деп мектепти бүткөн өзүбүздүн классташ балдар 5өөбүз чогуу келгенбиз. Бизден алдың бирөөсү Анарбай деген классташ балабыз, ал 8 класстан эле келе бергендиктен ошол билип туруп бизге негизги багытты ошол көрсөттү, ошол жака барып окуйлу депчи. Макул деп бизден ал 2 жыл алдыңыраак келген бала болуп коюп, анан ошону ээрчи 5 бала келгенбиз. Жөнөгөндө чынында эле биз ал учурда кыйын болчу, айылдан Баткенге чыксаң деле ушунчалык бир кубаныч. Өзү аралык 12 километр. Бирок айылдан чыккан эмеспиз да. Анан Баткенге бир чыгып, нары бери базарды көрүп, этаждарды көрүп түшкөн болсоң болду. Мына ошол 1 жылдык тема болчу да. Достор менен олтурганда эле мен Баткенге чыкканда антип, мен Баткенге чыкканда мындай болуп болгон, бир эле чыгып түштүң. Ошондой болгон да. Эми айылдан чыгып атканда ата энебиз деле чын эле коркушкан. Ал жакта эч кимди тааныбасаң, албетте өзүбүздүн машалла ошол жерде устазыбыз, ал жерде директор болгон, өзүбүздүн айылдан болгон Молда Эшим деген устазыбыз бар. Азыр айылда имам, Алла өмүрүнө береке берсин. Ошонун колуга барып окуйбуз деп атайын чыкканбыз. Анан чыкканда эле айткан, сен мурда окугансың, калган шериктериң бар, алар окуган эмес, алар экзаменден өтпөй калса кандай болот депчи. Ошондо биз 5өөбүз бириккенбиз. Эгер мен өтсөм, калган дагы өтүш керек. Эгер бирөө өтпөй калат болсо, калган бардыгыбыз окубайбыз. Бирөө үчүн баары, баары үчүн бирөө деп чыкканбыз да ал жерденчи. Анан чыкканда дагы кыйынчылык учур, акча жок, я Алла. Анан эми 11-ди бүтүп эле сөзсүз бул жака кетиш керек. Эгер калып кете турган болсоң өлдүң. Ал учурда дыйканчылык. Бизде бүт баары кол менен болчу. Будайды айдаганда, оргун чапканда кол менен чабасың, тамеки чабасың, дегеле семечка сабасың, жүгөрү чабасың. Ушунчалык кыйын болчу да. Эптеп ошондон качыш керек. Эптеп анан үйдөгүлөр дагы айтат, ал жака анан өзгөчө өрүк сезон болгондо айланайын. Ооба. Ошо кулдай иштеп байдай жейсиң дегендей эле жашоо болуп кетет ал жердечи. Анан ошондон анан биз кетебиз деп өзүбүз кол менен будай чабып, элге жалданып иштеп акча топтогонбуз. Алшер деген классташым бар эле. Сабакка барыш үчүн. Сабакка, медресеге барыш үчүн. Сабакка медресеге айылдан Баткенден Ысык көлгө медресеге барып, ошол жакта окуп калыш үчүн өзүңө акча керек. Акча жок да. Акча жок ал кезде. Я Алла, бардыгы кол менен. Анан ошончон анан өзүбүз элге жалданып, кол менен будай чабып, элдин будайын чабып берип, акчага иштегенбиз. Досум Алшер деген экөөбүз. Сотигини ошол учурда 2 сомдон чабып берчүбүз колуна. Эгер будайды анан боолап коесуң да, белинен боолап деп коет, ошондой кыла турган болсоң, анда 3 сомго айланат. Анан адамдар да карайт, боолап бер дегени бар, жөнүндө жийип бер дегени бар, чабып бер дегени бар. Ошентип немеден каникулга чыккандан баштап туруп, эми августтун 25-ге чейин иштегенбиз да. Августтун 25-инде уже жолго чыгып кетиш керек сафарга. Канча пайызы жумуштан катыш керек, канча пайызы окууга деген талпынуу бар? 100%
уже сентябрга калбаш керек. 100% уже августтун 25-ге чейин жер чукуп болсо дагы, бирөөдүн кыскасы бир нерсесин тазалап берип болсо дагы акча таап 25-августка чейин айылдан чыгып кетиш керек. Эгер ошого чейин чыгып кете албасаң, калдың, уже күзгү жыйын башталат, сени эч жакка жөнөтпөйт. Болду, сен ал жерге каласың. Анан күзгү жыйын баардыгы бүтүп, кышта болгондо бошогондо эми бара бер дейт. Кайка барасың? Баардык окуулар алып бүттү, башка жакка жок. Ошон үчүн 25-августка чейин жанталашып, эл ойносо бизге оюн жок. Ал учурда вечер деп коюп, кечинде ар жерге топтоп алып, музыканы коюп, бийлеп, ошондой боло берчи да. Анан ошондон качыш керек, 25-ге чейин иштеп, ушу 1,5 миңдей акча топтогонбуз. Анан уже мына топтодум, калган кетимде, анан калган кошумча 1,5 миңди үй бүлө кошкон. 3 миң акча менен ошондой үйдөн чыкканмын да. Чыкканда медресени бүтмөйүнчө үйгө келбейм. Эгер барып калсаң, барсаң деле боло берет. Барсаң, кайра келгенге жол кире жок, акча жок. Уже калдың кайрачы, окууң токтойт ошон менен. Ошон үчүн медресени бүтмөйүнчө кайра келбейбиз деп бардыгыбыз келишкенбиз. Алла таала менин дуамды кабыл кылган экен. Мен гана барбай калдым. 3 жыл ошол жерде окуп, медресени бүтүп, дипломду алып, анан айылга барганмын. Ысыкөл Григорьевка айылдан. Калган досторуңуз 4-өө кайсы убакта кайтып кетти? Бирөөсү жылдын ортосунда эле кайтып кетти, кышында элечи. Айылдан чыккан эмес, чын деле. Биз уже айылдан чыгып атканда такси менен сүйлөштүк. Такси алып барат, мына Баткендин чек арасынан чыктык, Оштун чек арасына кирдик дегенде эле баардыгыбыз бир катар көзгө жаш алып алдык, унчук албайчы. Ошону менен келип түшүп калдык. Я Алла, бул медресе деген чын деле тартиптүү болсо, түрмөдөн деле бетер экен да. Тартип, медресен чыкпайсың, чыксаң деле сурап чыгасың, саат менен берет, убагында келишиң керек, сабак окуп даярданышың керек. Ошондон жылдын ортосунда эле, кышында эле бирөө кетип калды. Мен окуй албайм, кетем деп эле. Ал кеткенде маанай түштү да, бүт барыбызда. Ал дагы жөн кетпей, быйыл медресе жабылат экен, башка жака жылат экен. Демек, 1 жыл окуганың менен улантып кете албайт экенсиң. 1 жылдан кийин башка жака барып окуш керек экен. Мен кеттим деп туруп, ал кетип калган да. Кеткенде бөлдү, бул жагы өзү маанайлар түшүп, туалеттин ичиге кирип, ыйлагың келип, эч кимге эч нерсе дей албай, ушундай кыйналганбыз. Анан жыл аяктап бараткан учурда чын деле мен ооруп калдым. Күн суук, карды Ысыкөлгө барып көрдүм да менчи. Баткенде кар жаабайт, жайыт го, Кызыл Ашка чейин жайыт, турса бир күн турат, болбосо метеси эрип кетет. Тизеге чейин кар жаганда ошол айылдан көрдүк. Ал жака барып, өзүң кол кириңди жууп, өзүң тамак ашыңды даярдаганда, ата-эненин кадырын ошондо билдик да. Мусафир болмоюнча мусулман болбойсуң депчи. Ошондо анан ата-энени сагынып, ата-эненин кадырын билип, я Алла. Анан март, апрель, май. Мен 1-майда төрөлгөнмүн. Чынында эле мектепте бүткөнгө чейин туулган күнүм өтчү. Үйдөчү, балдар кел туулган күн деп эле топтолуп келе берчи да. Анан ал жерде уже апрелден акырлап калганда, ал жердеги досторум айтты, дагы барайлы. 1-май паркка чыгабыз, ойнойбуз, 1-майга жетип барышыбыз керек. Темелни ооруп атасың сен. Устаздан ооруп атам десем, жооп берет деди. Экинчи бир досум ал дагы ооруп атат. Үчүнчүсү чынында эле мен зериктим деди. Үчөөбүз эле калдык да. Кетейли деп анан устазга бардык. Устазга барганда аябай урушту устазыбызчы. Себеби биздин айылдан. Молдешим устазыбыз. Кийин эми биз устаз болгондон кийин анын кадырын эми билип атабыз да. Балдарды кандай караш керек, кандай тарбиялаш керек. Ал аябай урушту. Мен өзүмдүн айылымдан болсоң, эртең кетип калсаң, мына жактагы окуучулар эмне дейт? Өзүнүн айылдагыларын жөнөтүп берди. Биз калып кеттик. Биз дагы ишке барышыбыз керек, ал жакка барышыбыз керек. Булар дагы кетем дейт. Кетпейсиңер, окуйсуңар. Жок, биз кетебиз деп туруп алганбыз. Анда кетсеңер кайра келбегиле деди. Себеби экзамен тапшырышыңар керек. Биз ойлоп атабыз азыр өзүнүн оюнда 1-майга жетип алсак, Ысыкөлдөн келдик деп өзүнчө эле бир башкача болуп бара тургандай болдук да. Анан классташтар менен топтолуп бир ойной тургандай деңе калып, анан сентябрга кайра келебиз дедик. Биз ойлогондой болбойт экен. Устазыбыз аябай урушту дагы, кетсеңер келбегиле деди. Бишкекке келгенден кийин анан устазыбыздын бир тууган эжеси дагы бар. Алла ыраазы болсун, карып калды, азыр өмүрүн Алла береке берсин. Ал дагы аябай урушту меничи. Сени деген ушундай мактап атсак, эң жакшы окуган ушул деп атсак, анан азыр кетип калсаң кандай болот депчи.
аяк урушкандан кийин ушул жерде менин бүтүндөй пландарым өзгөрдү. Мен кайра Бишкекке кетишим керек. Бишкектен Ысык көлгө кетишим керек. Мен кайра окушум керек. Балдарга айттым, мен айылга кете албайм, силер барсаңар бара бергиле. Ал учурда бөлүп салабыз, балдардан чыгып каласың деген түшүнүк бар болчу да. Тең туштардын катарынан чыгып каласың. Болду, мен медресени тандадым, тең туштардын катарынан чыксам чыга бердим. Мени бөлсөңөр бөлүп сала бергиле. Анан кайра бардым дагы. Барганда устазым көрүп ушунчалык сүйүндү. Кайра келдиң ооба. Ден соолугуң эмне болду? Бул жака келгенде эле айыгып калды. Ооруп атканымчы. Бат эле эч бир врач деле көргөн жокмун, башка деле көргөн жокмун. Мен ооруп атам деп чыкканмын да. Бишкекке келип нары бери караганда эле айыгып калдым чынында эле. Анан айыктым, дарыландым деп койдум. 10 күн дарыландым деп 10 күндөн кийин бардым. Кайрадан ошол менен окууга бекем отуруп, мен 2-нчи курста окуп атканда 3-нчү курстардын сабагын түшүнбөгөн жерин түшүндүрүп берет болчумун да. Мына жер кандай болуп калат, түшүнбөй атабыз десе, бардыгын мухтасардан, башка хадистерден мен түшүндүрүп берет элем. Муну устаз көргөндө, сен демек буларга айтып берип аткан болсоң, жөн эле убакытты өткөрө бербе, 3-нчи курста окубайсың, 4-кө өтөсүң деди. Директор чакырып туруп, 3-нчи жылга кирерди. Анан мага айтты, ойлонуп кел, 3 күн срок деди. Эмне кыласың деди? Жок, мен 3 менен окуй берейин дедим. Бекем окуп бара берейин. Сразу 3тө окуп эле 4кө өтүп кетсем кыйналып калам. Десем 3 күн срок, барып ойлонуп кел деди. Барып макул деп курстарын карасам, ушул 40-45 күн футбол ойнобой, теннис ойнобой окусам жетет экенмин да. Эми 45 күн ойнобой окуш деген бул деле өзүнчө бир оор нерсе. Анан кайра ойлонуп, берип, кой дедим, ушунчалык жанталашканда эмне? Сапаттуу окуп эле окуучулардын эң алды болуп кете берейин. Азыр эми тиги курска койсом, аларга жетиш үчүн алардан дагы сураш керек, бул өзүнчө бир намыс. Андан кийин шайтан ар нерсе дейт да. Анан жок дедим, 3 менен кете берем, 4кө секирбей эле коеюн. Деп анан директор чакырды, бардым. Не болду деди, анан ойлонуп көрдүм. Мен ага жетиш үчүн дагы бир 45 күн ойнобостон, 45 күн көчөгө чыкпастан, 45 күн теннис, футбол убакыттарды бүт дүйнөмдө окушум керек экен. Кыйналып калам устаз. Десем, устазым аябай урушту. Себеби менден чоң Мааруф деген акем бар. Ал ошол учурда Ошто Фуркатты бүтүп, айылда эң чоң мечитке имам болуп сабак берип аткан учуру болчу. Бир тууган агам. Бир тууган акем. Ооба, мен бир тууган агам. Экинчи агам эң чоңгуңуз Макканбай, андан кийин Мааруф деп ошол. Ошто бүтүп барып, өзүнчө эле бир жаңыдан бүтүп кел деп дүңгүрөтүп, эң чоң мечитте имам болуп, бардык сабактарды берип, суроолорго жооп берип, Мааруф бүтүп келди деп аткан учур болчу да. Аны устазым директор биздин айылда чогубуз, ал билет. Айтты, сенин акең узундугу мечиттин 40, узундугу 40, туурасы 20. Эң чоң мечит. Ошол жерде сабак берип атса, бардыгы Мааруф деп атса, ошонун иниси, сен анан ойнойм дейсиңби? Сен окугум келбейт дейсиңби? Деп анан сен өтөсүң, жетесиң, мен сени билем, убактың текке кетет. Мен айтканды кыле бер, кийин сүйүнөсүң, кийин кубанасың, кийин мага рахмат айтасың. Өт деди, макул устаз дедим. Макул деп анан 3төн 4кө секирип өттүм. Анан айткандай анан оюнду бардыгын жыйыштырып, тахажжудка туруп, ал жерде шарт жок чынында элечи. Эми бул менден кийинки окугандарга сабак. Менден мурдагылар мындан дагы кыйынчылыкты көргөн. Бөлмөнү ал учурда казиол деп коет эле, ток печке. Спираль саясың, кирпичти отвертка менен уру оюп, ошогонан базардан спираль сатып алып келип, ага зымдалып, текка сайып, чай кайнатабыз. Чай бул спираль чай кайнатканга гана, үйдү жылытканга эмес, чай кайнатканга гана. Үй суук, ичкен сууң терезеде тоңуп калат эртең менен турсаң. Ошондон көпчүлүк балдар багымдат намазга кышында турбайт болчу. Турганың менен даратылганга шарт жок, ооруп калабыз деп турбайт болчу. Алла Таала мага түшүнүк берип, анан бакалашка бар го, кадимкиде ошол суудун идиши, бакалашка деп коебуз, жели идишке сууду толтуруп, кечкурун жатканда койнума ала жатат болчумун, ошончу. Себеби ошол жерде жатып, ал жылыш керек. Эртең менен турганда жылып калат, багымдатка ошону туруп алып, анан сабак башталганга чейин, саат 8ге чейин ошону даярдап, окуп, бир канча алдыга жылышым керек да, түнгө туруп алып.
Мына ошондой Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди. Анан мен көлдүн элине ыраазычылык билдирем, көл элине таазим кылам. Ошолор эле мени карап алышты да. Чынында эле тоюп жей турган тамак жок. 4 мешок талкан алып барганбыз. Аны сууга салып жейбиз, жегенден кийин зарына болот экенсиң, ичиңе атышып кайрачы, колду салып кусуп салмайынча кутулбайсың да. Аны жебесең ачкасың. Ага дагы сары май болуш керек экен, кум шекер болуш керек экен, өзүнүн тартиби менен болсо анан тамак болот экен да. Болбосо ал деген ичиңди атыштырып, кайра ошондой кылып салат экен. Кыскасы мына ошентип ал жерде 3 жыл окуп, 2003-жыл ал жерде бүтүп чыктым, дипломду алдым, устаздар ыраазы болуп дубасын беришти. Тым эле учам го, 4 жылдыкты бүтүп алып, менден илимдүү адам жок. Мен гана биринчи жолу 3 жылда бүтүп чыктым. Еще бүткөнгө чейин айылга барган жокмун. 3 жылдык моряк болдук да. Баягы суудун астында кудду эле аскерде жүргөндөр моряктар 3 жыл служба кылат го. Ушундай эле болдум. 3 жылда бүтүп дипломду алгандан кийин шайтан ушундай көтөрдү. Сенден илимдүү адам жок. Сен эми үйлөнүшүң керек. Сразу ушул ысык көлдүн бир жерге имам болуп келишиң керек. Ишти башташың керек депчи. Анан макул дедим дагы, анан өзүмдү өзүм көрүп бардым, үйдөгө да бардым, ал учурда машалла 2 агам үйлөнө элек. А мен медресем бүткөн, үйлөнүп эле тияка ысык көлдүн эли кел имам кылып алабыз деп атпайбы. Ал жака көнүп калдыңыз? Ал жака көнүп калдым, эл баары таанып калды. Бул жагы Григорьевкадан Бостереге чейин бул тарабы, ал тарабы Аненебага чейин. Мени чакырышат нике кыйганга, тойлорго, деги эле айыт намазга, кадыр түндө мен барып сүйлөп берем, баян кылып берем. Укмуш мендей аратыр, мендей сүйлөгөн, мендей жеткирген эч ким жок да. Ошондо кел дедим, макул деп эле мен үйлөнгөнгө кыз деле табылды, үйлөнөйүн деп. Анан бардым, барып үйдөгө машварага койгондо, машварадан өтпөй калдым. Анткени менден чоң 2 агам бар болчу үйлөнө элек. Ошол учурда алар дагы медреседе окуган. Анан эң чоң Мариф агам мени оку деди, окутуп көрүп туруп эле айтты. Бизде Баткенде окуган, медресеге окуган балдарды молдобача, тажиктин тилинен алынган молдо деп коет. Ал эми кыздарды атымбө деп коет. Айтты, сен атымбөлөргө эми жетипсиң деди да. Чыгып бараткан шакты ушундай кыркты да, тым элечи. Ал кезде 2 агаңыз сизден аябай илимдүү. Менден илимдүү алар. Бирок мени шайтан көтөрүп салып атпайбы? Сен деген аладан өтүп кеттиң. Сен деген 3 жылда бүттүң. Сен деген кыйынсың. Бужа сен имам болуп иштешиң керек депчи. Анан алар мени окутуп туруп эле айтты, сен деген аялдарга эми жетипсиң деди да. Сен ал эркекче окуй эле экенсиң деди. Анан кайра окушум керек экен деп туруп, анан кайрадан окугондон улантуудан аракеттенип кайра Бишкекке келдим анан сентябрдан. Бишкекке келдим, бир татыктуу медресе издейм, таппайм да. Анан балдар айтып калды, 20-й хутурга барайлы, ал жерде Даргин туугандар да ошол жерде окутуп атат экен депчи. Анан ал жерге бардым, ал жерде Будум деген устазыбыз бар болчу. Алла кабырына нурлуу кылсын. Ошого бардым, ал эки заман ал эле болду, сен окуйсуң деди. Ал жерде анан окуган грамматика окутат экен ал жердечи. Ал жерде окуп аткан учурда кой таш ачылды деди. Арабтар. Ал жакта канча жыл окугандан кийин? Мен уже эмеле кирдим, эмеле окуп атам. Жаңы эле окуп атам. Окуп аткан учурда 10 күн болуп калды, кой таш ачылат экен деп калды. 20 күн окуганда эле кой таш ачылды, арабтардыкы экен деди. Мен ал жерден чыгып эле 20 күн окудум ал жердечи. Чыгып эле кой ташка бардым. Кой ташка бардым, арабтар ал жерде Молда Газы устазыбыз бар эле. Экзамен тапшырсам өттү деди. Анан ал жерде 1 жыл окудум. Ал жерде 4 жылдык болчу. Мен 1 жыл окудум. Окугандан кийин, анан кийин 1 жылда Я Робби, Ислам университетте окуп бүткөн балдары дагы ошол жерге барган. Анан башка дагы келди, бир 60 баланы кабыл алды. Алардан анан алдыңкы исламды курсун окуп, Ислам университетте окуп бүткөн балдарым 4 бар экен. Аларга мени кошуп туруп, ал жерден анан Молда Газы устазыбыз өзүнчө хидаядан сабак бере баштады. 4-5 балагачы бере баштады. Ошол жерде окугандан кийин ал жерде ачылды деп муфтиятты чакырды. Мен деген молдалар барды ачылышына. Барып болгондон кийин анан окуучулардан дагы бирөө сүйлөп койсун деди. Молда Газы устазыбыз анан мен айтты. Айтканда эле баардыгы турат да, ошол эле Анарбай каары азыркы учурдагы. Күтүлбөгөн жерден айтып. Күтүлбөгөн жерден эле.
Менмин деген устаздар бардыгы турат. Молда Шакир, Молда Сабыр, Анарбай Кары, Молда Ашер, деге азыр Жалал Atan казысы Ниаматулла, бүт менмин деген Кыргызстанда карап турган устаздар. Анан ошол жерден тургуза кылбай, көтөрүлбөгөн жерденчи, Бактияр сен сүйлө депчи. Анан тизем титирип атат, калчылдап эмне дешти билбей эле, анан ошол жерден анан айттым анан. Биз илимге берилип, келдик эле ар бир жерден терилип, акырында калдык эле окугубуз келбей зеригип, ушундай зеригип турган учурда келип бизге жакшы сөздөрдү айтып дух бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун сиздерден. Дедим, дегенде эле Молда Шакир деген устазыбыз бар болчу. Ал Кыргызстандагы жалпы устаздардын устазы. Ошол көрдү дагы чыкканда эле бери кел деди. Сен Маруф, ошонун иниси болосуңбу? Үкасы болосуңбу деди. Ооба дедим, сен мага өзүнчө жолуккун деп койду. Себеби менин агам ошонун колунан сабак алган. Ал Фуркатта болгон. Ал чакырды дагы айтты, сен бекер тамак деп эле арабтардын тамагын жеп жүрө бербей бул жерден чыккын. Эртең сен бул жерде бүссөң, мага каршы чыгасың деди. Өлдү ошол бойдончу. Ал жерде бир жыл окудум дагы, ал жерден окуп жаткан учурда Арча бешик ачылды деп уктум. Азыркы Арча бешиктеги. Байташ канча жылдык деги жалпы? 4 жылдык. Ал негизи 4 жылдык. Мен уже бир жыл кышка келгенде эле 2004-жылы. Кыш мезгили 2005-ге өткөн жылы Арча бешиктеги Абдулла ибн Масуд медресеси ачылыптыр деп уктум. Окуп атканда эле уже ой ошол жака кетти, демек ошол жакта окуш керек. Себеби мен Ысык көлдө окуп жүргөн учурда азыркы Централь мечиттеги имам Мухаммад устазым, менин устазым болот. Ошолорго кызмат кылам менчи. Кызматка дайынып койгон, чай, тамак алып кирип жатып, угуп калганмын. Жакында ошол Пакистанда окуган балдар бүтүп келет, ошолордун колунда окуш керек. Анткени алар биздин өзүбүздүн Ханафи мазхабында окуган балдар. Ошолорду окуш керек, ошого балдарды окутуш керек деген сүйлөшкөндөрдү мен угуп калганмын да. Кулакка сиңген. Анан ал жерде окуп аткан учурда кабар келип калды, ошолор медресе ачып, уже балдарды алып окуп атыптыр дегенчи. Дегенден кийин болду дагы мен бир жерде бир жыл окудум, жылдын акырында экзаменден өтпөй калдым. Мен анан окуудан четтетилдим. Кой таштагыдан. Экзаменде атайын көңүлүңүз жок тапшырдыңыз. Көңүлүм жок, ошол жерден чыгайын деп, хадистерди жаттабай, экзамендерге, сабактарга даяр болбой, анан ошол жерден чыктым анан. Ал жерде бир жыл болгондон кийин эле чыкты. Ал жерде Мунтасир деген чыныгы баягы фонддун директору бар болчу. Алар бардыгы мени таанып, устаздар таанып, анан кетип атканда алар көз жаш алыпчы, сен окушуң керек болчу. Бирок алар билди да, башка план менен кетип атат. Планды билбеди. Мен окубай койгонумду билишти. Себеби ал жерде себебин түшүнгөн жок, бирок окубай койду деп атат. Ооба, окубай койдум. Себеби мен ал жерде баргандан кийин эле балдардын бардыгын уюштуруп, балдардын бардыгы лидерлик кылып, андай кылайлы, мындай кылайлы. Балдарды устаздар жок болуп калган болсо, жалпыны топтоп алып эле мен аларга даават берип, таргып бере берет болчумун да, окуу боюнча. Анан устаздар мени дагы жалпы балдар топтолуп калган учурда буларга сүйлөп бер дейт эле. Мен сүйлөп бергенимден билет эле устаздарчы. Алар көптү көргөн. Демек бул баладан чыгат. Бул баланы окутушубуз керек деди. Бирок Молда Шакир устазыбыздын көзөмөлү менен уже мен ал жерде окубашым керек. Мен уже чыгып туруп өзүбүздүн Имам Азам мазхабында окута турган жерге чыгышым керек. Ал жак башка мазхаб беле. Ал жерде арабтар болгондугу үчүн мазхабы бир эле, бирок арабтар болгондугу үчүн устаз ошону гана жактырбады. Ал болбосо ал жерде Молдагазы устазыбыз турат. Бар, көзөмөлдөп турат. Ал жакта эле бирок Имам Азам. Имам Азам просто Молда Шакир устазыбызга арабтардын өзүнүн адеп ахлагы болбогондуктан, жакпагандыктан устаз айтып калды. Демек ушулардын тамагын жеп атасың, сен ушуларга басым жасап кетишиң мүмкүн деген гана өзүнүн билген нерсесин мага айтты. Анан макул деп мен уже ал устаздын сөзүн аткарышым керек. Ал жерден эбин таап чыгып кетишим керек. Ошондуктан жыл акырлап калган учурда мен эч кандай окубастан, экзамендерден өтпөстөн толук өтпөй калдым. Анан аргасыздан алар мени чыгарганга туура келди. Чыгып баратканымда, бирок баары туура насаат, устаздык насаатын беришти да. Сен кайра уланткын. Мен экзаменден өтпөй калдым деп эле ушул бойдон калып кетпегин. Сен деген ошол эл алдында чыгып сүйлөй турган сенде сыфатың бар, талантың бар, сен кылышың керек.
ооба мен окуймун, планым турат, бирок алар сураган жок. Чыгышы менен эле анан сентябрдан бул арчебештегилерге тапшырдым. Бул өзү 7 жылдык. Бул жерде мен 6 жылда бүттүм. Ошентип 2010 жылы медресемди толук бүтүп, медресемди аяктаган кербезим мына ушул. Сиз арабчаны которгонго толук түшүнүп, Ооба. кайсы жылдары жетиштиңиз? Канча жыл окугандан кийин, кайсы университетте жүргөндө? Мен университет, мен ошол Ысыккөлдө эле медреседе окуп жүргөндө эле 2 жыл окугандан кийин арабчаны толук которуп калдыңыз. арабчаны толук которуп, арабтар менен сүйлөшүп, 3-жылы ал жерге Милот деген арабтардан устаз келген, аны менен сүйлөшүп эле мен ошол жерден эле баштаганмын. Негизи ал окууда ошол жакта жүргөндө эле которгонго мүмкүнчүлүк барбы же өзүңүздүн жөндөмүңүздөн которуп аракет кылдыңызбы? Өзүм аракет кылдым, өзүм деле. Анан Которгондо да окутап ал жакта? Ооба, араб тилин окутат толугу менен. Араб тилин окуп, анан араб өзү келгендиктен мен ошону менен тартынбастан сүйлөшүп, толук билбеген нерсемди ошондон сурап, уже которгонго ошол Ысыккөлдү бүткөндө эле уже мага мүмкүнчүлүк пайда болгон да. 2010 кийин окууну аяктап, жумушка, кызматка кириштиңиз. Ооба, 2010 кийин бүткөндөн кийин эле Ак Өргөдөгү азыр медресе Имам Саракси. Ошол жерге алып барып, ошол жерге директор болосуң деп директор кылып шайлашты. 10 жыл мен Ак Өргөдө Имам Саракси медресесинде директор болдум. Сиз Ысыккөлдү бүтүп барганда үйлөнөм деп машварадан өтпөй калдыңыз. Ооба. Кайсы жылы кабыл алынды машварада кайра? 2003-жылы өтпөй калдым да үй бүлөнүн машварасынан өтпөй калдым. Ошону менен анан мен барыр деди, биякта бары да үйлөнөм деген. Мен бирөө менен сүйлөшүп койгонмун. Сүйлөшүп койгом ал кыз мененчи. Ысыккөлдүктөрдөн. Сосновкадан болчу, Сосновкадан. Анан ошону менен мен ага үйлөнө албай, үйлөнбөйсүң дегенден кийин Кой Ташка окууга тапшырдым. Кышында Орозо айт болуш керек же Курбан айтпы. Бардым 2004-жылы. Барсам эле ал кызды уже алып качып кеткен экен. Алып качып кетти деп укканда эле ушунчалык шагым сынды, ушунчалык аял затынан көнүм калды. Үйлөнөсүң дегенди бүтүндөй эшигин жаап салдым да. Бул Аллах Тааланын мага болгон өтө чоң бир хикматы. Алланын мага берген ниаматы. Ошондой кылып тургандан көнүм калды. Ошону менен 2010 медресени бүткөнгө чейин кыз балага үйлөнүү деген тема болгон жок да менде. Андан кийин окууну бүтүп анан үйлөндүм. Окууну бүтүп туруп 2010 бүткөндөн кийин анан баары үйлөнүш керек. Макул анан сүйлөшүп көрөйүн деп анан сүйлөшүп андан кийин үйлөндүм. Канча бала чакаңыз бар, Кудай берген? Кудайга шүгүр, азыр 3 уул, 3 кызым бар. Дагы бир талантыңызды биз байкайбыз. Баян айткандарда мен жеке өзүм да ыр жазган үчүн мага тааныш аябай сөздөр, уйкаш көп. Мен адашпасам сиз ыр жазасыз. Ооба. Кайсы жылдан баштап жазып, кайсы убакка чейин же азыр деле ыр жазасызбы? Жок, азыр көп жазбай калдым. Мен мектепте жүргөн учурумда 8-класста Алтынай деген эжекейим келди. Кыргыз адабиятынанчы. Ошол келди дагы, анан диктант жаздырып, деги сабактарды билип туруп, анан ошол мага өтө көп түрткү болгон ошол да. Мен 8-классымдан баштаганмын, мектепте окуп жүргөндө. Канча жыл жазып жүрдүңүз? Жазганда 2005-2006 чейин жазып жүрдүм. Жана баяндардын арасында кошулган ырсаптар бул сиздики? Ооба, меники. Баары. Ооба, меники. Дагы бир талантыңызды укканбыз, өзүңүздүн баяндарыңыздын арасынан тамадалык кылган кезиңиз бар экен. Көпчүлүккө ушул кызык, толук билишпейт. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы жылдары кандай тамада болдуңуз? Мына мен азыр жеке өзүм бир азыраак тойлорду алып барып жүрүп, намаз окугандан кийин тойду таштадык, азыр арак болбойт, бийлеген болбойт деп. Сиз кандай тойлорду алып бардыңыз? Мен азыркы тил менен айтканда халал тойлорду, мусулманский тойлорду. Муну мен медресени бүткөндөн кийин анан баштадым. 2013 баштадым менчи. Эми Арчебешти бүткөндөн кийин. Арчебешти бүтүп, Ак Өргөдө директор болуп иштеп жаткан учурумда эми жалпы элди кыдырабыз. Жалпы элге дават айтабыз, жеткиребиз. Карасак эле ушуну алып бара турган эч бир адам жок экен да. Анан адамдарга айтам, тамадаларгачы, адал кылгыла, адал кылып апар, музыканы болбойт, сен антип бийлетпе. Андай жок да, ансыз кызыксыз болот да. Антип эч ким өткөрбөйт деп калды да. Эми жалпы элге ушуну көрсөтүп бериш үчүн бир адам керек. Анан мен досторума айттым, мен тамада болуп иштегенмин. Негизи мектепке жүргөн учурда эле мына ушул ырларды жазып, балдарга лидерлик кылып, алып баруучу жагына өтө көп кызыгат болчумун. Мен өзүм эпте билем, программаны өзүм түздүм, эптей алам. Досторго айттым, той кыла турган болсоңор мени чакыргыла. Тааныштарга айттым, той кылсаң мени чакыр, мен адал кылып өткөрүп берем. Кандайча кылабыз дейт, кандайча да оң тарапка эркектерди жалаң, сол тарапка аялдарды.
Бирок бири-бирин көрөт бир залда. Бир эле залда. Эгер ушунчалык такыбалык кылсаң, ортосун бөлүп койсоң деле мейли. Бөлбөйм десең, макул бири-бирин көрө берсин, оң жагында, сол жагында. Сөз бергенде жалаң эркектерге гана беребиз. Эркектер гана сүйлөйт. Ичимдик жок, музыка жок, бийлемей жок. Албетте бата бермей, албетте насаатын айткан, күлдүргөн оюндарды мен өзүм уюштуруп берем. Оюндарды кылабыз. Оюндарга эркектер өзүнчө чыгат. Эркектер өзүнчө, аялдар чыкпайт. Оюндарды өткөрүп берем. Кыскасы кызыктуу кылып өткөрүп бергенге мен кудуретим жетет. Давай той кылсаңар чакыргыла дедим. Мына ошентип анан башталды. Эң биринчи ким чакырды? Эң биринчи Мурат деген бала болуш керек. Менин өзүмдүн досум бар, Нургазы деген, ошонун туугандары. Ынак деген, Аяшева деп коебуз да бизде. Ошолор чакырды. Эки этаж зданияны табыштырар, аялдарды үстүгө кылабыз, эркектер асы. Өтө жакшы болот дедим. Алып барып ошону анан өткөрүп бердим. Алар бизге жакты деди. Жакты. Анан мен өзүмө кайсы жерден минусум, кайсы жерден туура эмес кылдым, аларды көрүп алдым дагы. Андан кийин дагы тааныбаган эле бирөөлөр уккан экен, өткөрүп бериңиз деди, сүннөт тоюну. Баласынын сүннөт тоюну. Макул деди, мына неменин үстүндө, рабочий городоктун үстүндө бир чайхана бар экен, чоң кафе. Ошол жерде өткөрүп бердим. Ансам алар ушунчалык сүйүнүп, ушунчалык кубанып, бири-бириге мактанып атат. Биз биринчи жолу адал той өткөрдүк депчи. Ооба, башында келгенде элге аябай өөн учурады. Таң калып эле, неге аялым менен бирге отурбаймбы? Аны ал жака неге бөлүп салдыңар деп элечи. Эки жака отургандан кийин анан мен тойдун тартиптерини, адеп акылагын толук түшүндүрүп элге айтып бергенде, бардыгы эле кубанды, бардыгы эле сүйүндү. Экенин отуруп жегенге жакшы экен. Үйгө азыр жакшы барат экенбиз. Үйгө барганда уруш болбойт экен деп элечи. Жалпы элге дагы жагат экен да бул нерсе. Анан себеби баштагы оорубайт, кетип баратканда тынч, неге сен тигинин кызына карап койдуң, неге сен мени тиги менен бийледиң деген уруш жаңжал, проблема болбойт экен да. Мына ошентип Алматыга чейин барып келдим. Алматыга барып анан ошентип тамада болуп атсам, аксакалдар дагы бизде дагы эл ичиде өтө баягы көзөмөл адамдар көп да. Бирөө келди дагы айтты, даават кылыштын өтө сонун жолун таап алыпсың деди да. Алар дагы түшүнүп Алматыга чейин, бул жагы Кыргызстандын ичинде Кызылкаяга чейин бардым, бул жагы Токмонго чейин барып, мына ошентип 2 жыл, 3 жыл эле иштедим. Анан бир катар көргөзгөндөн кийин болду эми. Бирок 3 жылда клиент көп болду. Өтө көп болду. 3 жыл тыным жок иштедиңиз. Жок, тыным бар. Мен өзүм акыбалыма карайм да. Мен ошол эле учурда тамада болгон учурда калган жыйыштырып койгон жокмун. Сабагым бар медреседе, мечитте имаммын. Ошол эле учурда баяндарга дагы чакырат. Молдолугум деле бар да. Жок, мен тамада болдум деп эле бир утула чыгып кеткен жокмун. Карайм, тойго чакырган адамдар кимдер? Мен өзүмө жакын, мен айтканымды кыла турган, намаз окуйбу? Намаз окуй турган, мен түзгөн тартипте жүрө турган болсо барам. Анан жок, себеби биздин тойлордо башында жакшы эле баштатан, аягында анан чайнекке куюп деле келе берет да. Андай боло турган болсо жок, башыдан эле барбайм. Ушулардын бардыгын түзүп, макул сиз айткандай болот десе анан барам. Анан башкасыга 3 жылда, акыркы жылдары тойду токтотоюн деп калганда, ставкаңыз канчага жетти? Мен ставка койгон жокмун. Башыдан эле койгон жокмун. Каалоосу менен. Ар ким каалоосу менен. Ошондо деле каалоосу менен эң канча менен? 10 000 сом беришти да. Бирок ал кезде жакшы акча болду. Жок, одан кече эле да, 2014-15. 14 будан 10 жыл. 10 000 сом беришти. Анан кээ бирөөлөр баягы акынды, комузду мен токтотконум дагы ушундан болду. Себеби элге кээ бир адамдарга ушул жакшылык деле жакпайт экен да. Макул деп ошончо башыдан баштап туруп, саат 8-де деп коет, бир 8-де баштап, кыскасы түнгү саат 12-ге чейин тынбай бардыгын кыласың, сени баалабайт да. Короче, бул өзү тандап, өзү суранып келди дегендей кылып эле бир 10 000, 5 000 берип коет. Кийин карасаң, акынга келген, ырчыга бергенин карасаң, эми бир комуз менен ырдап койсун, өзүдүн тууган болот эле, бир аккордон менен ырдап койсун, өзүбүздүн жакыныбыз болот эле, атайын алып келдик деп ошондой эле кошо берет да. Макул деп ырдаган калсаң, ошого 3 ырдаса $100 $300 экен да. 8 000, 16 000, 24 000 берип атат да ошого деле. Тойлорго кандай ырчыларга уруксат берчиңиз? Мен негизи эле ырчы неме кылчу эмесмин. Негизи комуз менен да болбойт деген шартыңыздын ичинде бар. Бар. Ошондой болсо дагы кээ бирөөлөр менин досум болот эле, атайын ырдап койсунчу, анан кээ бир сөз бергениңде атайын комузун ырдап чыгат, жок деп жулуп ала албайсың. Макул деп койсоң, ошону деле мага ошенткени менен жок, алар өздөрү сүйлөшүп келет экен.
Сүйлөшүп келип туруп, берип атканда $300 берет экен да. Бир ырдаса $100, эки ырдаса $200. Мен ошону билгенден кийин анан болду эми токтоттум да. Сиз ушудан улам айтканыңыз го бир баяндарыңыздын биринде халал той алып барган тамада керек дегенден Идрис Айтбаевга чалгыла десем кымбат сурайт дегенден халал адам кымбат сурайт деп мен уштум дегениңиз бар э? Ооба. Сурайт да. Ал эмес жөнөкөй эле музыкант алып келсе $100 $300 берет экен. Алар ал кымбат сурайт экен деген мени көрүп калышты да. Буга канча беребиз? Берсең бер, бербесең жон кое бер депчи. Анан макул, мен дин үчүн кор болсом кор болоюн. Дин үчүн мен деген убактымды берсем берейин. Адамдар адал той өткөрсө дагы болот экен деп түшүнүп калсын. Адамдар ушул адал болуп келип, үйлөнүп жаткан 2 жаш бактылуу болсо болду. Мен ийгиликке жеткеним ошол. Ал акча эч нерсени чечпейт. Мен ага чейин дагы жашап келгенмин, жашай берем. Менин булун кылбасам, либой жактан жылдызым жана берет. Устаз, азыр дин боюнча көп түшүнүп, мынакей алымдарыбыз чыгып, Кудайга шүгүр, сиздер бар, Раматул Чубак устазыбыз бар, көп нерсе үйрөтүп кетти. Азыр сурай турган нерселер азайып, көбү түшүнүп, эң орчундуу маселелерди сураганга биз жетип калдык десем болот. Болот, ооба. Сиз жооп бербесеңиз өзүңүздүн эркиңизде бир суроону кошоюн деп атам. Комуз менен төккөн ырдаган кандай болот? Бизде негизден баягы өзүбүздүн салтыбызда бар болгондуктан чынында эле муфтият уруксат берген. Бул муфтият уруксат берди деген сөз күнөө эмес деген сөзбү же андай карай албайбызбы? Андай карай албайбыз. Бизде фатва, таква деген сөз бар да. Фатва уруксат берди деп. Таквалык ал өзүнчө. Таква болом деген адамдарга жок, анын деле кылбай эле койгон. Ал фатва бергенде деген ошо элди буспайлы, бөлүп албайлы деген бир жакшы максатта гана кээ кошуп коет да. Ооба. Себеби түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Ошол эле учурда бул ал өзү биздин коомубуз Кыргыздын өзүнүн насыбы болгондуктан, анан чынында эле айтканда Аллахтан жашыбаган элден эмнеге жашырасың? Анан биз жеке өзүмө мен деле кызыгам. Комузга кызыгам, үйдө отуруп дыңгыратып, жеке өзүмө да ал. Элдин алдыга бардыганы сунуштала албайсың да. Той маселесин биротоло аяктайлы. Той маселесине келип калдык. Азыркы тойлорду биз кандай өткөрсөк ушул заманга туура болот? Азыр кантип өткөрүшүбүз керек? Азыр өткөрүш үчүн оңойлор өтө сонун азыр эл түшүнүп калды. Кыска нуска кылып туруп 2 саат 3 саатка чойбостончу тамакты деле орчундук сонун тамакты берип, азыр музыкадан эл тажап бүттү, чынында элечи. Тажап бүттү, барып отургандан бир рахат албайт, сүйлөнүп, качан бүтөт экен, элтерек бүткөнүн келсе экен, туята дагын тигинин ырдайбы депчи. Эл эмне дейт дегенден деле уже кутулуп эле калдык. Жалпы түшүнгөн адамга эл эмне дейт? Мурда ырдатпасаң, бийлетпесең, эл көп сүйлөчү эле. Азыр кыска нуска кылып туруп, тынч эле жөнөтө берет болсоң, элдин бардыгы азыр ошону сүйлөп калды, бардыгы жагып калды. Эртерээк бүтүп калды, как раз тиги ишимди бүтүрө кетейин, эртерээк бүтүп калды, как раз кутулдум, үйдө баланы ала кетейин, үйдө балдарым жалгыз эле деп бардыгы эле куманат. Ошондуктан мүмкүн болушунча убактыны кыскартып, тамактарды дагы азайтып, ол ызычуу, пызычууну коюп, ооба, машалла, ошол эле акындарыбыз бар, ошодон экөөсүн ырдасаң, ала деле сонун насаат ырларын берет, ошентип эле бүтүрүп койсо болот. Өзүңүз азыркы учурда канчалык деңгээлде тойлорго барасыз? Кандай тойго барасыз? Конокко барганда ошол бирөөнүн көңүлүндө, мисалы, тууганым чакырып атат, айда жок барышым керек деген сыяктуу. Жок, көңүлгө карабайм. Көңүлгө эч качан карабайм. Себеби мен эртең эле, экинчи күн эртең менин атам менен бир тууган агам уже той кылып атат, кызын берип атат. Ага мен бара албайм. Себеби мага 2 күн мурда эле чалып калды. 2 күн мурда ушундай деди, алдыңыраак айтып койбойсузбу? Десем, ушундай болуп калды деди. Меники дагы эми ушундай болуп калат. Мен бара албайм агачы. Себеби андан алдың ошол эле бир тууган агам Абдул Кахар деп ал дагы кызын берди. Ал 15 күн мурда айтты, ушул күнгө деди, мен бардыгыны туурлап туруп анан бардым да. Эгер мага бир күн калган айтса деле, эгер планым жок боло турган болсо, анда мен барам. Жок, менин да өзүмдүн пландарым бар, өзүм жумуштарым бар, канча адамдарга сөз берип койгонмун. Эртең мен агам көңүлү деп ал жака кетип кала турган болсом, бул жактагылар эмне болот? Айта берет, кайта берет экен дейт да. Ошон үчүн эгерде менин чынында эле колум бош болуп калса, башка иш планым жок боло турган болсо, анда ким экен болсо дагы адал той болсо, барып, өзүмдүн насаатымды айтып, үйлөп аткан болсо, баласына, кыз берип аткан болсо, кызына туура насаатымды айтып берип келгенге мен даярмын. Арак, музыка болбосо. Албетте, алар болбосо. Мен барып кеткенден кийин андан кара дуңгуркла, анын эмне пайдасы бар? Ушуга улай ысырапкорчулук жөнүндө бир аз айтсаңыз. Мисалы, президентибиз бир буйрук чыгаргандай болду. Жаназаларды эметкенде
мындай кыскарталы депчи ысыраптарды. Үйлөнүү боюнча канчалык деңгээлде ысыраптын үстүндөбүз азыр, кантип кыскартабыз, кандай кылыш керек? Президент чыгарган буйрукта да эч ким уккан жок. Бир кой сойгондой болду азыраак убакыт. Кайра эле бодо союп башташты. Эмне кылыш керек? Муну үчүн жалпы адамдарга көбүрөөк агартуу ишин көп жүргүзүшү керек. Агартуу ишиничи. Элге дагы өзгөчө илимдүүлөр дагы, ошол эле учурда өкмөт адамдары дагы айтыш керек. Бул президенттин бизге түзүп берген өтө чоң шарт да булчу. Президенттин указын колуңа кармап алып эле или бой жерлайсаң, бардыгы жер карап туруп берет азыр. Бардыгычы. Өткөн бир жерде айсам аксакал эле кишкен ошол указдан чыккандан бери ичибизден сүйүнүп атабыз дейт. Неге тышыңдан эмес? Неге тышыңдан эмес, ичиден эл сүйүнүп атат, дагы деле коркуп атат да. Чынын айтканда, урматтууган, мисалы, сизди бүгүн той кылам дедиңиз да, бир ай мурда элечи, тиякта бир тууган карындашыңыз, бир тууган эжеңиз уруша баштады. Неге ушул той кылат экен, кандай кылабыз? Эмне алып барабыз? Уруша баштады да. Чынын айтканда, ошолор ажырашып кетейин деп айласыздан тоюңузга келип атат да. Келет, жылмайып күлүп элечи. Кут болсун, ачык эле айтпайсыңбы, сен той кылам дедиң, биз ана жакта урушуп кетип, ажырашып кетейин зорго келдик дебейт да эч ким. Бул жашырган менен болобу, бир эле чөйрөдө, бир эле доордо жашап атабыз да. Мына ошондуктан буга элге түшүндүрүү ишин көбүрөөк жүргүзмөйүнчө болбойт. Чынында эле эркектер эркек болбой калды. Бул эркек бекем туруп, эркектин айткан дегени болмоюнча ысыраф боло берет. Себеби аялдар чечип калды. Салт бул, мынча көйнөк кийгизишибиз керек, буга чүпүрөк апарышыбыз керек, мынча нан коюшубуз керек, мындай дей бергендиктен азыр токтобой жатат да. Ошон үчүн эркектерге көбүрөөк дух берип туруп, сен чеч, тойду сен чечесиң. Сен айтканың менен болуш керек десең, ошондой болуп кетет. Кече өткөн эле мен бир тойго бардым, дагы деле бая чүпүрөгүнү кийилбеген калпактар, кытайский калпак чыгып кетти азыр, жүнсөм айланып жүрө берет да. Ошону ар бириңе берип чыгып атат. Эми дамыла кечире ушундай кылбасак болбойт экен дейт. Болот. Сен эркектик сөзүндө турсаң болот. Аялдын сөздөргө кире турмасаң болбойт. Бул деген сөз аялдарды жамандаш эмес, урматтуу тууган. Бул деген сөз аялдарга катуу айтуу эмес. Бул деген сөз эркектик сыфаты жок болуп кетти эле деген сөз. Тамаралыкты токтоттуңуз. Ооба. Алла ырыскыны көп жактан берет. Ооба. Биздин угушубузча машина алып сатып иштедиңиз. Ооба. Ар кандай клиенттер болду? Өзүңүздүн бир айткандарыңыз бар. Банкка кой деген болду, ал арам деп арабай койгон күндөрүңүз болду. Ушул жөнүндө айтсаңыз. Ооба, 2013-төн баштадык. Машалла, менин бул жерде мусулман бир туугандарым бар, Алмаз, Анвар, Нурбек депчи. Машалла, ушулар өтө чоң мага чын жүрөктөн кызмат кылды. Чын жүрөктөн. Мен ага чейин онал Coca-Cola Месараша жок, Coca-Cola'нын үстүндө мечит бар, Хамза мечити. Ошол жерде имам элем. Алмаз эке ошол жерде жашайт болчу. Булар мага чейин эле машина менен иштейт эле. Анан мен дагы ары бери чуркап, сабак берип, тияк барып, жаңы бүткөнбүз. Бардыгы сабакка чакырат, ары бери барып, өтө жетишпей көп кыйналдым. Анан машина алыш керек болуп калды. Эптеп ошол учурда 2013-жылы $1,5 акча топтодум. Анан Алмаз экеге айттым. Алмаз эке, менде $1,5 акчам бар. Ошого машина алсам болобу? Десем болот, бирок мындай айдай турган эмес, көп бузула турган машина болуп калат. Макул, чыга бериң, көрөбүз деди. Базарга чыктым, машина тола базар, бирок мага жок да. Анан ал машина карагандар билет экен да, мындай карап эле кете берет экен да. Мен болсо ар бирисин көргүм келет да. Алар карап эле болбойт эле. Алмаз эке, ушунча машина турат. Карабай эле, сен карап кетип атам да була деди. Карап кетип атам. Барып анан эптеп марка Daihatsu деген кичине машина бар экен, тыпыйган, кыпкызыл. Ошол 2000 деп турат, сурап турат. Анан аны $1,500 бер десек, ал өзү уйгур улутундагы экен, же түрк улутундагы ошондой бала экен. Жок, болушу 1800 деп туруп алды. Макул дейт, мына имам дамылла берели ушуга, мен дагы кызмат кылайын деп айтып атам, мага эч кандай кереги жок, ушуга эле берсин, ушул минип медресеге барат, мечитке барат. Десе ал дагы жакшылык кылды. Макул деди. 2800 болушу, $300 бир айдан кийин берсин деди. Мен бир айга коюп берем деди. А мен бир айда эле $300 табай бере турган болсом, мен өтө кыйын киши болуп кетпеймби? Анан айттым, жок, азыр мага макул имам экен деп бергенмен мен бир айда $300 таба албайм. Анда албай эле коёйлу. Башка карайды, башкалар чыгып атат, айтып атат, колуң май болуп сабак бере албай каласың.
Буларды алганга болбойт, тез бузулат дейт. Макул. Болбодук, маанайым түшүп калды, алар дагы көрдү дагы, анан Нурбек, Анвар, Алмаз үчөө бир турган да. Үчөө тең машина менен иштейт. Анан өзүнчө алар кеңешип туруп, Нурбекте дагы 1500 акча бар экен, запаздачы. Анан айтты алар, биз ушундай кеңештик, $1500 кошойлу, $3000 болот. Анан ушуга сизге машина алып берейли. Экөөңүздөр тең шерик болосуздар, сиз машинаны айдап барып келе бересиз, ар базар күнү алып чыгасыз, үстүгө пайда коебуз. Эгер болсо сатылат, экөөңүздөр тең шерик бөлөсүздөр. Акча көп берет, машина сиз мине бересиз. Улам сатып алган сайын минип жүрө берет. Ооба, улам сатып алган сайын минип жүрө бересиз. Оңдой турган жерине биз оңдоп беребиз, жасай турган жерин биз жасап беребиз. Сиз ушул 6-базар күнү гана минип алып келип берип, биз менен кошо турсаңыз болду деди. Пайдасына тең бөлүшөбүз. Пайдасын тең бөлүшөсүздөр экөөңүздөр. Кандай дейсиз дедим, мага майдай жакты де. Ооба дедим, макул дедим. Болду, ошентип анан Mazda маркасындагы машинаны алып беришти 3000-ге. Машалла аны минип келдим, үйдө ушунчалык шагын шөкөт. Ал жакшыраак, бузула турган эмес. Бузула турган эмес, кеңири минип жасай турган жери жок. Албетте ичи бир аз кир болуп калган, аны жууп химическа кылыш керек, тазалаш керек. Аны дагы үйрөтөбүз дешти. Макул дедим, үйдө ушунчалык чоң байрам. Чынын айтканда мен велосипедти, шайтан арбаны 11-класста үйрөнгөнмүн да. Бизде баягы чынында эле колубузда жок болгондуктан техника бизде жок болгон. Мени үйрөнгөнгө дагы шарт жок болгон да. Анан эми машина алганда чын эле менден бактылуу адам жок. Алар кубанып, анан кийинки эле жумага айткандай тазалап жууп апардык. $3300 сатылды. $300 бир жумада калып атпайбы? Ошондо алып берет. Бар эле машинаны көрөтан дамыла ошо машинаны алайлы дейт. Мага жагабы жакпайбы кызыктырбайм менчи. Ошол эле болду, жактыбы дейт, өтө сонун жакты. Жакпаса деле, себеби мен билбейм да, түшүнбөйм да. Анан түшүнбөй эле жок, муну кантип айдамаксың дей албайсың да. Анан өздөрү жасап берет, жууп тазалайбыз, алып чыгабыз. Мына ошентип алар үйрөнүп 2 жылдын ичинде эле машалла болду. Экөөбүздүн анын акчабыз 2 машинага жете турган болуп калды. Машалла Анвар ака, Алмаз ака, Нурбек ака, алар Алла өмүрлөрүн узун кылсын, береке берсин. Ушундай. Мен машинам сатылып кетсе, машина таппай калсак, өзүнүн машинасын берет. Акчаны берин, мына машинаны айдай бериң дейт. Себеби алар билет, биз любой жерден таап алабыз дейт. Макул деп кетсемен, эртеси биринчи күн, экинчи күн айтат, дамыла мындай машина алдык, дуа кылып коюң дейт. Машалла. Бул сиздердики болду, сатып пайдасын көрө бериңиздер. Чыныгы кызмат кылган адамдар мына ушулар. Себеби бир дагы бир алдайын, өзүм алып калайын, чыгарып бересизби деген нерсе болгон жок да булардачы. Канча жыл иштедиңиз? Булар менен 2013төн азыр 2018-2019га чейин иштедим. Анан алар машалла дуа кылып чыныгы кызмат кылган адамдар, Алла берди, алар КамАЗ алды, үй алды, анан алар башка жумушка чыгып кетти да. Анан кийин мен өзүм ошолор көрсөткөн тартипте мүмкүн болушунча аларга телефон чалам, мана машина ала берейинби, сүрөткө тартып жөнөтүң дейт. Жөнөткөндө эле билет, биягы урулуп тур, тиягы чийилип тур. Мага бир урулбагандай да. Албайсың дейт, макул деп коем. Ошентип кийин алар кеткенден кийин башкаларга түш болуп калдык. Чынында эле башкалар анчалык кызмат кылган жок. Ага деле мен ыраазымын, себеби алардын да өзүнүн тирилиги бар, өзүнүн жумушу бар, өзүнүн наны бар дегендейчи. Мынаны мага мисалы 5000ге дей турган болсо, мага айтат, ал жака наркы адам менен 4800ге деп сүйлөшкөн. 200-ün алып уруп калат. Анан Кыргызстан кичине эле го. Билип калат, дамылам, неге сизге дедиле, мен макул, мен 4800 болсом, сиз 5000 бердиңиз го деп саткан адам эле кайра мага келет да. Билбейм, мен 5000 бир аз алдым. Мага дамыла дегенде макул 4800ге десем 200дү алып уруп койду депчи. Муну ошентип анан былтыр кыштан баштап туруп, анан кой деп, аны дагы уже токтотмуш болуп турган учурум. Азыр кандай машина айдайсыз? Азыр алхамдулилла, муну дагы бир досум себеп болуп калды. Мындан алдыңыраак Toyota Camry деген машинаны досум немеде азыр менден чоң, өзү дос ака деп коебуз. Баягы дос болуш үчүн бир тең туш болуш шарт эмес да. Менден 3-4 жаш чоң, Уран деп, өзүнүн аты Усман ажы Уран деп, ал өзгөндө Шоробашат айылында турат. Ал таш завод менен иштейт. Ошол бир күнүндө келдим Бишкекке, машина алдым деп калды. Аппак Toyota, канчага алдыңыз десем, $8200 алдым деди. Мага аябай жакты. Айттым, сен азыр буну ташка алмаштыра бересиң, туурабы, туура. Мага бер дедим, мен мененчи. Азыр менде 3000 сомум бар, 300 000 сомум бар, берем. Калганын дагы таап берем. Мүмкүнчүлүк бар, таап бере алам. Жок, элтелек акча керек деп кыстасаң, өзүнүн кайра пайдасыга сатам дагы. Сен акчаңды чыгарып берип кой, башка машина алам. Десем, болду да, мына сизге берем деди.
300 миң сомун бар эди, бердим. Ал машинасын таштады. Ошентип анан камераны 6 айдай Toyota камераны миндим. Анан өткөндө мындан 2 ай алдын айтып калды. Lexus RX үлгүсүндөгү машина келди 330. Эгер кааласаңыз, ошол камераны берсеңиз, муну алыңыз. Бул дагы тоопого барганга жакшыраак, сизге ыңгай. Мен кызмат кылайын деди. Макул деп келишип, азыр ошонусун берди. Азыр ошол Lexus RX 330 деген машинаны ошону айдап жүргөн учурум. Сиздин баяндарыңыздын биринде мен дагы квартирада жашайм дегениңиз бар. Квартирадан жашайм дегениңиз бул жөнөкөйлүк кылып айтканыңызбы же чындап эле? Чындап эле, ооба, чындап эле. Сиз сабактарыңызда суроо жоопко көп басым жазбайсыз. Көбүнчө баян, сабак өтөсүз. Эмне себептен? Азыркы эл көбүнчө суроо жоопко муктаж деп ойлойм. Себеби мен жумада эле баяндарым көбүнчө жумада эле да. Анан чакырган жерлер баянга эле. Анан ошондуктан азыр 5-канал менен договор түзүп, ошол жерге барып атам. Ар 3-күнү шам намаздан кийин ошол жерде суроо жоопко мүмкүнчүлүк болуп туруп, 2 ай болуп калды, 2 ай жүзүп калды. Ошол жерде түз эфирде суроо жооп кылып атабыз. Башка өзүңүз пландап түзгөн жокса, кандайдыр бир мечитте жума сайын суроо жооп болот, түз эфирден болот деген. Себеби мен мечитим чынында эле андай талапка жооп бербейт. Бизде көбүнчө эле суроо жооп болуштук үчүн кыш мезгили болот да. Анан мечитте талап болуш керек. Ошондуктан мен үчүн жооп бербегендиктен андайга мүмкүнчүлүгүм жок. Сиздин элге сабак, насаат айткан, дават айтканыңыздын стили өзгөчө. Өзгөчө болгондо кандай? Да тамаша кошуп, адамдын көңүлүн көтөрүп айтасыз. Бул стилди кантип таптыңыз? Же табияттан өзүңүз жаңы баян айтканда эле ушундай айттыңызбы, сездиңизби, кандай? Ооба, мен жаңы баян айтканда эле ушундай. Биринчи баянды каяктан айттыңыз? Биринчи баянды, биринчи жалпы бизге экранга чыгып калганы, булчу YouTubeга чыгып калган эң биринчи баяным бул Центральный мечиттен айттым. Центральный мечиттен. Ага чейин эле өзү мен баяндарга көп барчымын, просто тартылчу эмес да. Тартылчу эмес. Тартылып калганы Центральный мечиттен болду. Аны дагы мен Агургөдөмүн да директорумун. Ошол жерде асыр намаздан кийин футбольный полябыз бар, футбол ойнойбуз балдар мененчи. Футбол ойноп жатсам, менин Макбул деген устазым бар. Ошол чалып калды, телефон чалып калды. Балдар алып кел да, устаз чалып атат депчи. Негизи башка бирөө чалса албайм оюн учурунда. Анан устаздын номери чыгып калгандыктан окуучуларын алып келди, устаз чалып атат деди. Алсам, каяктасың? Айтты, футбол ойноп атам. Десем ошол кайда Центральный мечитте Максат устаздын сабагы бар эле. Ал учурда казы болсо керек эле, же муфти экен. Ошонун сабагы бар эле. Ал сафарга чыгып кетип, мага дайындады эле. Мен дагы унутуп калыптырмын. Анан мен кала берсе, Арчебеште сабагымды бере элекмин өзүм сабактарымды. Ошого эл күтөт, башканы айтайын десем эптей албайт, Бактияр сен бар деди да. Анан айттым, мен эмне боюнча сабак берем десем, сен ичиңде толтурага деди, бар эле ошону бере бер. Бүгүнкү сабак өссө болду, кийинкисин өзү келип берет деди. Макул устаз, бирок убакыт аз калыптыр, жетишемесем таксиге отурдагын баары эле фарыз намазын сырттан окуп, кире берсең, эл сүннөтүн окуп, дуа кылып чыгып аткан болуп калат. Примерно деди. Айткандай эле, чала-пуча жуунуп, ары бери кылдым дагы эле, ошол бар кийимди кийип алып эле, чуркагы менен таксиге отуруп бардым. Айткандай эле фарыз окулуп, сүннөт окуп аткан сырттан кыска нуска кылып фарызын окудум. Анан мен фарыз окуп бүткүчө эл чыгып атат. Барсам, ал жерде мынандай 3 камера туруптур. Барып эле анан отура калдым да, столгачы, Максат устаз отуруп аткан. Столго отурсам, эле адамдар айтып калды, бул жерге Максат устаз келет. Деди, айттым, бүгүн мени угасыңар дедим. Бүгүн мени угасыңар. Десем, макул деди, анан экөөсү камерасын жийип чыгып кетип калды. Анан бирөөсү тартсамбы, татпасамбы дегенде ким экени эсимде деле жок. Турат, бирөөсүчү. Демек, ошол Максат устазды татып жүргөндөр болуш керек. Анан мен баянымды баштадым. Мен мурда эле ушундай стилимчи. Негизи биз мектепте окуп жүргөндө эле сахнага чыгып, элдин көңүлүн булуп концерт койгонбуз да. Анан эл көңүл бурбаса, мен баягы мажбур эле сүйлөй бергим келбейт. Ошолорду эптеп бул жака каратып алышым керек. Анекдот айтамбы, же болбосо кызыктуу бир окуя айтамбы, же болбосо өзүмдө болгон нерсени айтамбы, кызыктырып өзүмө каратып алсам, анан мындан нары улантып кетүүгө 8 саатка чейин кудуретим жетет. Эл отуруп берсе 8 саатка чейин сүйлөй берем да. Көңүл бурбай эле ары бери кылса сразу эле анекдот айтканга эле көнбөсө сразу эле токтотом. Анан эптеп эле 1 саат убактыбыз бар, сүйлөй берейин, отуруп тургула эме, жок андай жок.
ошон үчүн мүмкүн болушунча өзүмө каратып алуунун аракетин кылам. Ошондой бердим, баян бергенден кийин тартып алышты, машалла. Анан эртеси Максат устаз аны өзү көрүп калыптыр. YouTube'танчы, өзүнүн баласы да. Карап, Бактыярбек болду, кийинкиси дагы ушуну чакыргыла дептир. Кийинки жумага. Анан кийинки жумага дагы айтты, келет экенсиз дегенден анан сонун даярданып алып бардым. Сонун даярданып барсам эле балдар айтып калды, устаз, сабагыңызды айтып коюңуз, манал голубойлорго уруксат берилип кол койгон атат. Ушуну дагы бир айтып өтүңүз деди да. Кой десем, аннык бүгүн кирип кетти. Мен саясаттан кабарым жок. Аны билбейм. Голубойлорго уже кол койгон атат, буларга укук берилген атат деп калды. Я Алла, уже бул жактагы мен даярданып барган бардыгы чыгып кетти. Чыгып кеткен ел отурду, аларга эле ушунчалык күйүт менен, я Алла айтып отуруп, анан кыскараак кылдым дагы, мен өзүм билишимче, акырында анан дуа кылдым. Я Алла, ушуларга кол кое турганын бардыгын жүрөгү өзүң колуңда. Буларга эч качан уруксат бербе. Биз жашашыбыз керек. Ушундай ыйлап дуа кылдым. Көрсөм микрофон сыртка дагы угулат экен да. Аны мен билбеймин. Сыртта жүргөндөр дагы сабакка катышпаганда алар дагы уккан. Анан аны YouTube'га чыгарып бергенде дүү болду да. Анан эле ким бул каякта сабак берет, бул каякта иштейт. Анан артымдан анан биз тартайлы, биз тартып чыгарайлы дегендер. Бул кайсы жылдары? 2017-жылдары. Ошондон бери анан мен сүйлөгөн баяндарым чыга баштады. Баяндарым. Бир суроо, бир 2-3 суроо калды. Ошо менен жыйынтыктайлы. Бул суроону берген себеби мен башка бирөөлөрдөн интервью алганда ушул жөнүндө талаш болду. Эки пикирде туруп калдык. Коноктору талашып калдык. Журналисттер бир нерсени изилдеп, бир нерсенин коррупциянын бетин ачканы. Бул деген бирөө туура эмес иш кылса, колуң менен барып токтот дегенге жатабы, же бирөөнүн айыбын ачканга жатабы? Кайсысына кошулабыз? Хадиске келгенде биринчи барып туруп сиз билдиңизби? Аны өзүгө айтышыңыз керек. Эскертүү берилиш керек да агачы. Барып эле сразу камераңыз менен тартып эле кана дейбестен, аны барып эле ага эскертүү бербестен сиз уурдап атасыз, андай кылбаңыз, арам, келиң бул жака, муну токтотуңуз дебестен туруп эле камерасын көтөрүп бара турган болсо, чынында эле бул айыбын ачкан болуп эсептелет. Жок, билдиңиз, барып айттыңыз, мен журналистмин. Эртең тияка чыгарып берсем, өлө шерменде болосуң. Ошондон эсиң барда этегиңди жап, мананыңды токтот. Макулбу дедиңиз, ал эсине келип макул деп токтото турган болсо, нур үстүгө нур. Жок, токтотподу. Экинчи жолу барып дагы эскертүү бердиңиз. Аны дагы кылбадыбы? Эми үчүнчү жолунда элге жарыя кылып туруп айтсаңыз болот. Акыңыз бар. Акыңыз бар. Себеби уже мындан сактаныш керек. Бул адамдан. Бул адам жалпы элдин мусулман акысын жеп атат. Мусулман болбосо мамлекеттин акысын жеп атат. Уже бул адамды элге айыбыны ачуу катарында эмес, элге эскертүү катарында. Мынаны билип коюңуздар. Бул адамды сиздер жакшы деп ойлоп атасыздар, бирок бул жалпы мамлекеттин акысыны жеп атат. Анын ичинде жетимдер бар, анын ичинде жесирлер бар, анын ичинде кедейлер бар. Мына ошондон билип коюңуздар деп гана мен айыбыны ачтым, мына табып чыктым эмес. Бул жерден ниетти иштеген журналисттер бекемдеш керек сөз. Ислам дининде, биздин шариятыбызда президентке кандай мамиле кылыш керек? Кимдин сүйлөгөнгө, күнөөсүн айтканга акызы бар, ким унчукпаш керек, кандай баш ийишибиз керек? Баракелде, өтө сонун суроо бердиңиз. Я Алла, чынында эле бул бүгүнкү кырдаалда көпчүлүк адамга жакпайт. Бизге онун жагабы, жакпайбы, анда эле кызыктырбайт. Өтө орчундук суроону бердиңиз. Чынында эле президентке жалпы бизде азыр Кыргызстан мамлекети, мунун ичинде мусулманбыз, биз мусулманбыз дегенибиз менен калган диндер дагы толтура. Жалпы бардыгы президентке баш ийиш керек. Ал мусулманбы, ал христианбы, ал баптистпи, ал деген теңирчиби, ал деген башкабы кызыктырбайт, жакса жакпаса президентке баш ийиш керек. Анан президенттин айыбыны онун өзүнүн төгөрөгүндө иштеген өзүнүн нелер баягы кеңешчилери бар, жанында жүргөн, өзүнүн деңгээлде жүргөн адамдар ошолор айтат. Ар бирибизде чыгып алып эле анантип койду, мынтип койду, жеп атат, сабатсыз, тигиден мындай дегенге акың жок. Акың жок. Эгер өзгөртөм десең, мөөнөтүн күтүп, башкадан колуңан келсе бөлөктү шайла кийин. Сөзсүз. Андан башка каршы чыкканга болбойт. Андан башка каршы чыкканга болбойт. Качан болот? Качан чынында эле сенин диниңе каршы чыккан болсо, сенин чынында эле келип сага зулум кылып намаз окутпай аткан болсо,
Сенин ибадат кылышыңа, сенин сабак беришиңе, сенин жөн эле басмырлап жаткан болсо, ошондо анан каршы чыксаң болот. Азыр алхамдулилла. Буга чейинки президенттер эч кимиз антип динге каршы чыккан эмес. Бирөөсү да каршы чыккан. Баары динди колдойт, жакшы. Баардыгы колдойт. Өздөрү мусулман, керек болсо ак үйгө чакырып бизди баян айттырган күндөрү болду. Дагы сага не кылып бериш керек? Дарытыңа суу таярлап берсинби? Же даватка чык деп спал мөшөгүн таярлап берсин. Дагы не кылып берсин? Мен көпчүлүк адамдарга айтам, аялың кана десе билбейт да, баласына урушат. Апаң кана депчи. Үйдө отурган аялың каяка кеткен билбейт. Копол тил менен айтканда катыныңдын каяка кеткен билбейсиң, анан аны каяктан билип отурасың, Азыр жөн койсо баардыгы эле саясатчы, баардыгы эле укмуш, баардыгы эле кыйратып беретин турган. Жок, бул Аллах Таала тандап алып келдиби? Болду, мына ушул болду. Буга биз баш ийишибиз керек. Толук билбей туруп сүйлөгөн, комментарий жазган бул дагы дооматка кирет. Сөзсүз кирет. Сөзсүз Чоң кирет. күнөө. Чоң күнөө. Устаз, акыркы суроо болсун, ушу менен жыйынтыктайбыз. Таанымалдуулуктун канчалык зыяны тиет, канчалык пайдасы бар? Сиз өзүңүзгө таанымал эмес болсоңуз дагы, өзүңүз үчүн жөнөкөй болсоңуз дагы, биз үчүн, Кыргызстан үчүн таанымал устаз, биз сыйлаган адамбыз. Канчалык зыян тиет? Балким таанымал адам көп ишти кыла албайт. Ооба. Бир жөнөкөй иште де, мисалы көчө шыпырайын десең уят, биздин молдобуз көчө шыпырып калды деши мүмкүн бирөө деген сыяктуу канчалык зыяны бар? Ачык эле. Өтө көп. Өтө көп. Пайгамбарыбыз, мен азыр элге таанып анан базарга чынында эле айтканда, базарга барсаң эле баары эле бактыярбы, баягы телевизордогу угузу эле айтып берет да. Ооба, мен ошолмун деп эле барып көрүшө албайсың аны мененчи. Өтүп барасың, жанагы киши го, карасаң, жан бактыярбы деп элечи. Ошондон кийин билип калдым, пайгамбарыбыздын хадиси бар. Пайгамбарыбыз айткан, менин үммөтүм жөнөкөй, жупуну эч ким тааныбаган болушуну каалайт элем деген да. Аны окудук, кийин таанылгандан кийин анан ошол хадистин кадырына жетип атабыз да. Азыр сиз айтканда, машина базарда жүрсөң деле ошондой да, молда дагы соода кылабы депчи. Чын эле. Базарга барып, арзандатып алыш бул сүннөт да. Тандап үч жерден сурап, бул канча? Макул. Мынанын канча? Макул депчи. Антай билбейсиң да. Барып эле мына канча? Бактарда мына сизге бекер элечи. Кой, менде да акчам бар. Кудум эле бир тилемчи сыяктуу да элесиң да. Кимге кандай билбейм, кудум эле мага ошондой да. Барсаң, ооба, урматтап атат. Ооба, сени сыйлап атат. Ооба, алардын ниети өтө сонун. Алар дагы илимди урматтап, илимди сыйлап, кадырлап, балдарыдан, урпактардан чыгып калсабы деп атат. Просто өзүңө ыңгайсыз да. Өзүңө ыңгайсыз да. Азанраак бер десе, жок, сиз ала бериң дейт. Не дешиң билбейсиң да. Акыркы жолу качан маршрутка түштүңүз? Акыркы жолу маршруткага түшкөнүм, 1 ай боло элек. Себеби машинаны устага бергенде айда жок түшөсүң да. 1 ай боло элек. Анан мен кичине мотоцикл деп коебу, андайым дагы бар да. Аны минип жүрсөң көчөдө деле ошондой да. Мүмкүн болушунча жөнөкөй болушту каалайсың, бирок эл бая таанып калгандан кийин ага жеткиргиси келбейт. Анан жөнөкөй болайын десең, анан ар жактан сөздөр келе берет. Ошондой да, көбүнчө мүмкүн болушунча велик тиккенди жакшы көрөм. Анан барасаң, отуруң, алып кетейин, жок, мен атайын деп чыктым. Албетте биздин элибизге Алла разы болсун, урматтайт, сыйлайт, илимдүүлөрдү ушунчалык көтөрөт, анан өзүңө ыңгайсыз жайлап коет да. Анан кээ бир жерге барганда баягы сыйлайбыз деп көйлө кыйнап коет, чын элечи. Түнгү саат 12-1 чейин азыр наргы тамак келет, берги тамак келет, отуруңуз дейт. Анан ден соолукту да караш керек да. Рахмат сизге, келипиңизге Алла разы болсун. Жалпысынан интервью кандай болду? Ыңгайсыз суроо берген жоксузбу? Жок, мен үчүн өтө сонун жакшы суроолор болду. Көп жерде өзүм мактана албай жүрдүм эле, чынында эле. Мен мынантип окуганмын деп айта албай жүрдүм эле. Алхамдулилла, мен Кыргызстанда эле окуганмын. Көпчүлүк айтат, каякта окуп келгенсиз депчи. Анан мен тамашалап айтып коем, мен Кыргызстанда эле окудум, просто четте окуп келгендерде эле жүрөм депчи. Четте окуган жокпуз. Анткени биз 6 тууганбыз, бир учурда 4-өөбүз медреседе окуп калдык. Ошон үчүн ата-эненин да колу жука болгондуктан аларды кыйнаганга болбоду. Бир учурда мен карындашым экөөбүз Бишкекте окудук. Менден чоң агам Бүргөндүдө окуду. Андан чоңу Лейлекте, Катыраңда окуду. Мына ошентип бир учурда окуп калгандыгыбыз үчүн бардыгы медреседе. Анан сыртка чыкканга мүмкүнчүлүк болбоду. 1-2 сөз, эркин сөз, учурашып, коштолуп. Алхамдулилла, урматтуу элим, Алла Таала сиздерден ыраазы болсун. Биздин элге айлансак болот. Чынында эле илимди урматтап, сыйлап, кадырлайсыздар. Аллах Таала сиздердин дагы урпактарыңыздардан, үй бүлөңүздөрдөн, бала чакаңыздардан, небере чебериңиздерден алим, кари, салих инсандарды чыгарсын деп дуа кылуу менен биргеликте мүмкүнчүлүктөрдүн пайдаланып айтайлы. Албетте балдарыбызды окутуп калайлы.
Өзүңүз окубадыңызбы, балдарыңызды окутуп калайлы, окуганга шарт түзүп берели. Кече балдардын лагери бүтүп аткан экен, ал жерге чакырды, ата-энелерге айтып жатып айттым. Устаз айтып атат да, балдарды тарбиялашкандай. Балдар ушунчалык телефонго берилген, медресеге барды, телефон кармабайт да. Атайын 3 күн өткөндөн кийин келип, устаз телефонуңузду бир көрүп алайынчы, мындай эле бир көрүп коеюнчу дейт да. Кумар болуп калган да. Ушундай элечи. Ошондон ата-энелерге айтып атам, баары китеп окубайсың эми. Балдар окуганга шарт түзүп берели. Анын шарты кандай? Үйгө барып эле телефонуңду алып албай, бир китеп ал дагы телефонуңду ошонун ичиге ортосуна салып алып, телефонун көрө бер. Балаң келесиз шат китеп окуп аткандай, мындай кылып экинчи бетке өт дагы, мен китеп окуп атам дегендей кыл, ал дагы китеп окуп калсын. Бүгүн балдарды тарбиялаш ары турсун, чында эле кээ бир ата-эненин өзүн тарбиялаш керек болуп калды. Мына ошондон албетте жаман эмес, өтө сонун шүгүрчүлүк кылабыз. Алла Таала сиздерден ыраазы болсун. Алла Таала динди, бактылуулукту динге койгон. Дин менен гана бактылуу болосуз. Ошондуктан баардыгыбыз дин менен жашаганды аракет кылайлы. Алла Таала өзү жеңилдик берсин. Достор, жакшы туруңуздар. Баарыңыздардын үйүңүздөрдөн, балдарыңыздардан ушундай аалымдар, устаздай балдар чыгышына насип этсин. Динге кызмат кылгыла. Эмки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.